Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргыз Республикасынын президентинин тескемеси кесиптик милдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн жана Кыргыз Республикасынын телекөрсөтүү жана радио кызматкерлеринин күнүн майрамдоого байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааты менен сыйлансын. Ажыканова Эльмира Асанбековна, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын Кыргыз радиосунун баяндамачысы. Асанова Алтын Асановна Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин деканы. Абышкаев Автандил Ишеналиевич, Кыргыз телефильм киностудиясынын кинорежиссеру. Алымкулов Замирбек Аманбекович, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин деканы. Жамгырчиева Айзада Жамгырчиевна, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын КТРК музыкалык оюн зоок телеканалынын алып баруучусу. Касымалиева Төлөбөбү Сүйүндүковна, Чүй облустук медиа борборунун редактору. Костюк Ширин Алиевна, Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин деканы. Молдоев Мамажан Бердышевич, Баткен облустук медиа борборунун директору. Сатиев Уланбек Алимбаевич, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорунун орун басары. Тулпарова Асель Тилебердиевна, Ысык Көл облустук медиа борборунун кабарчысы. Шеримбеков Бөлөкбай Шарабидинович, Нарын облустук медиа борборунун башкы редактору. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан алкыш жарыялансын. Ашрахманов Бакытбек Асанакунович, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын жогорку категориядагы үн режиссеру. Багышбаев Расул Алтымышбаевич, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын Алато 24 каналынын алып баруучусу. Жакыпов Азат Сатыбалдиевич, Кыргыз телефильм киностудиясынын режиссеру. Иманов Нурбек Кадралиевич, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын маалымат студиясынын шеф-редактору. Молдокулова Назира Кеңешбековна, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосунун баяндамачысы. Сарыгулова Берметкан Сарыгуловна, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын Алтын казына борборунун улук редактору. Токтогулов Мирхамед Токтогулович, Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын шеф-редактору.
Үсөнова Гүлбүбү Кубатбековна Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио берүү корпорациясынын 1-чи радиосунун редактору. Черникова Вера Михайловна Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио берүү корпорациясынын Ала-Тоо 24 каналынын редактору. Шерғазиев Амантур Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио берүү корпорациясынын Ала-Тоо 24 каналынын кабарчысы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Кут болсун, дайыма жакшылыкта, ийгиликте жүрө бериңиздер. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук телерадио корпорациясынын кызматкерлери, Улуттук телеканалга өз өмүрүн арнаган ардактуу ардагерлер, кымбаттуу мекендештер. Улуттук телерадио корпорация дээрлик бир кылымга тете тарыхты артка калтырып, өлкөбүздө радио жана теле тармагы калыптанып, өнүгүп өөрчүп олтуруп, бүгүнкү күндө Кыргызстандын теле радио чөйрөсүнүн флагманына айланды деп айтууга толук негиз бар. Ошондуктан алгач Улуттук телеканалдын 90 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Маалыматтын маани маңызы, анын баасы менен баркы 100 жыл мурунку мезгилди мындай кой, жарым кылым, ал тургай чейрек кылым мурдагы убакыт менен салыштырганда эле болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Акыркы эле 10-15 жылды алсак, маалыматтын мааниси артып, аны жайылтуунун түркүн түрдүү жолу жаралгандыгына баарыбыз күбө болуп отурабыз. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн 8 миллиард калкы секунд сайын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Кечээки эле кагаз менен кат кабар алмашуу убагы бүгүнкү жаш муун үчүн кадимкидей жомок айланды десек жаңылышпайбыз. Учурда төгөрөктүн 4 бурчундагы кабарлар төө минип жүргөн көчмөн, тоо койнундагы элеттиктен тартып, жада калса асмандагы космонавттарга чейин бир убакта жете турган заманга келдик. Албетте, бул көрүнүш кылым ашпаган кыска убакыттын ичиндеги илимий техникалык прогресстин натыйжасы экени талашсыз. Ал эми аш тойлордо айыл аралап ырдаган төкмөлөр төрдүн көркеле болбостон, так ошол маалымат таратуучулар менен жаратуучулардан болгон. Сөз баккан кыргыз баласы ар убак маалымат жаратуучулар менен таратуучуларды кадырлап келгендиги маалым. Эми ал замандар артта калып, ар бир үйгө телекөрсөтүү менен радио, интернет кирип, маалымат булактары толгон заманда жашап жатабыз. Анткени менен 90 жылдык тарыхында Улуттук телерадио корпорация оңой эмес жолду басып өттү. 1927 жылы Кыргыз АССРнин Борбордук аткаруу комитетинин съезди өтүп, анын төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун доклады радио аркылуу жыйылган элге угузулуп, эл алдында автономиялуу республика болгонубуз кабарланган. 1931 жылдын 19 декабрында Кыргыз ССРнин АССРнин байланыш министрлигинин алдында радио комитет уюштурулуп, Кыргыз радиосу өз ишмердүүлүгүн баштаган. Ал эми 1932 жылдын 9 майында Кыргыз АССРнин Борбордук аткаруу комитетинин алдында радио уктуруу боюнча мамлекеттик комитет түзүлгөн. Кыргыз радио кызматынын арыгын чаап, кышын кынагандар кыргыз маданиятынын даңаз алуу баба дыйкандары болгону шексиз. Ошентип Сүйүнтбек Бектурсунов, Молдагазы Токобаев, Тургунбек Суамбердиев жана башкалар жетектеп, ис салган Кыргыз радиосунун баскан жолу байсалдуу уланган. Бул жолдун башатында Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал инсандар, чыган жазуучу акындар Нуркамал Жетикашкаева, Токтоболот Абдумомунов, композиторлор Жумамүдүн Шералиев, Петр Шубин турушса, атактуу актриса Алиман Жаңгорозова, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер
Сакин Бегматова, Кыргыз радиосунун алгачкы дикторлору болушканын теле радио тармагында эмгектенгендер эле эмес, улуу мундун өкүлдөрү дагы абдан жакшы билесиздер. Улуу ата мекендик согуш жылдарында радионун ролу жана күчү кандай болгонун тарыхта таасын жазылуу. Ал убакта элдин бир гана маалымат алган булагыда кайрат күч берген таянычы дагы радио болгону белгилүү. 1957 жылы Кыргыз СССРнын министрлер советинин алдында радио уктуруу комитети, мамлекеттик радио уктуруу жана телекөрсөтүү комитети болуп өзгөртүлүп, 1958 жылдын 30 декабрында Кыргыз телекөрсөтүүсү ишмердүүлүгүн баштаган. Мындай чыгармачыл чоң жамаат кандай гана тагдырларды, тарыхый окуяларды баштан кечирбеди. Кыргызстандын эгемендүү мамлекет болушуна, мамлекеттүүлүктүн калыптанышына зор салым кошту десек жаңылышпайбыз. Мамлекеттин негизги маалымат куралы катарында кызмат кылды. Телерадио адистеринин бүтүндөй бир муунун тарбиялап, туурунан учурду. Корпорациянын 90 жылдык тарыхын кеп кылып жатып, Рабия Менсеитова, Айымбүбү Ботоканова, Асанбек Токонбаев, Умтул Орозова, Сатыбалды Жээнбеков, Кадыр Өмүркулов, Аманбек Карыпкуловдардын ысымдарын эскербей кетсек туура болбойт. Бул жетекчилер артында из калтырып, теле радионун пайдубалын түптөп кетишти. Урматтуу улуттук теле радио корпорациясынын кызматкерлери доор алмашып, заман оошуп, өлкөбүздө кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, өзөгүңөрдү жоготпой, жогоруда аттар аталган залкарлар чапкан жол менен келе жатасыздар. Ар кандай кыйчалыш, кырдаалдар болуп, башыңардан кара булут айланып, коомчулук жамгырдай сын жаадырган учурларда дагы сынган жоксуңар. Бирок бардыгыбыз ой мүдөбүз мамлекеттин бүтүндүгү болгонун, алган багытыбыз бир экенин сезгенден кийин бир муштумдай биригишибиз керек. Бул чыгармачыл мекемеге өз маалында реформа жасоо менен катар ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү милдети менин иш багытымда негизги орунда турду. Ушул жылы телерадио берүү корпорациясына улуттук деген макам берүү боюнча мыйзам жазылып, жогорку кеңеште колдоого алынган соң кол койдум. Ага улай эле менин тескемем менен атайын жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко улуттук телеканалдын ишмердигин деталдуу карап чыгып, анын түзүмүн реалдуу түрдө реформалоо жана аны каржылоо маселелерине конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилген. Тыкыр жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгында жаңы түзүм иштелип чыгып, бирин-бири кайталаган бөлүмдөр кыскартылып, контент үчүн каражат бөлүү, эмгек акыларды жогорулатуу маселелери чечилип, оптимизацияланды. Мурда корпорациянын жылдык бюджети 397 миллион сом болсо, эми реформалоодон кийин УТРКнын жылдык бюджети үчүн 664 миллион сом бөлүнүп берилди. Кызматкерлердин айлык маяналары боюнча бирин-экин мисал келтире кетейин. Корпорацияда иштеп жаткан монтажерлордун айлыгы буга чейин 7900 сом болсо, азыр алардын эмгек акылары 20 000 сомдон ашты. Ал эми биринчи категориядагы режиссерлорго 17.200 сомдон айлык чектелип келген болсо, азыр алар колуна 31.100 сомдон алышууда. Ошентип, УТРКнын ишмердигин арттыруу багытында реформа жүргүзүлүп, шарттар түзүлдү, кызматкерлерге маяналар жогорулатылып, жигердүү иш алып баруусуна түрткү болду. Эң башкысы улуттук деген абройлуу макам ыйгарылды. Эми атына заты төп келгендей, өз макамына бап келгендей иш алып баруу милдети УТРКнын жетекчилигинин алдында турган башкы маселе. Заман талабына ылайык контентти өзгөртүүдөн тартып, мазмуундуу, көрүмдүү теле берүүлөрдү даярдап элибизге тартуулоо менен УТРКны чыныгы улуттук телеканалга айлантуу маселесин жетекчилик колго аласыңар деп ишенемин. 90 жыл деген кандай мезгил, бул канча убакыт? 90 жыл бул башынан далай орошон окуялар өткөн, тажрыйбасы мол, кабат-кабат карт тарых каптап турган карыянын жашы. Карынын кебин капка сал деген ата сөзү бар улуу кыргыз элибизде.
ылайым силер дагы кадырлуу кыргыз карыясындай болуп, калыстыктан тайбай, ак сүйлөгүлө, так сүйлөгүлө, адилет иш алып баргыла. Элге акыйкатты айтып, ак кызмат кылып, башка теле радио каналдарга өрнөк болгула. Улуттук деген улуу макамды татыктуу алып жүргүлө. 90 жылдык мааракеңиздер менен дагы бир жолу куттуктайм. Мындан аркы жолуңар байсалдуу болсун. Сапарыңарды арттырып, реформаларды ийгиликтүү ишке ашырып, жаңы бийиктиктерди багынта бергиле. Мен ошого ишенем сиздерге. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.